Gün сайын ошол элге берген убадамдын үстүндө иштегенге аракет кылып атамын. Бахтияр Калпаев көзүнүн өнүгүүсүнө салым кошом деген ушундай бир жигит. Мен жогорку кеңешке депутат болгондо бул 4-чү аракетим болуп атат. Бул элим колдоп, ишенип 12 000 добуш менен мени парламентке алып барып, мага бир чоң жоопкерчиликти жүктөдү. Прокурор болом, юрист болом деген максаттарым бар эле. Мамлекетке өзүмдүн өзгөртүүмдү, салымымды кошом, кыжырданбаганга аракет кылабыз. Областын борбору аталганы менен мындай ачуу чындыкты айтканда айыл сыяктуу болуп ошондой турат. Жеңиш жана жаштык деген парктарыбыз бар. Таштанды сыяктуу жайга айланып турат. Аябай катуу өзгөрүү болот. Азыркы Баткен менен бир сүрөткө түшүп алыңыздар. Эртең тааныбай каласыздар. Депутаттын татуулугун да көргөн жокмун. Билет боюнча дагы кичине кам санабай туруңуздар. Мына 4-5 ай болду мен келгениме. Баары келип эле убаданы берип, шайлоо бүткөндөн кийин жоголуп кетишет. Элиме ушул мүмкүнчүлүк болгондо көбүрөөк иштерди жасап алсам. Кээ бир сөзүң бирөөгө жагат экен, кээ биркиси жакпайт экен. Биринчи жолу Салам радиого интервью берип атамын. Эми Бахтияр Калпаев деген бул Баткенде төрөлгөн, ушул жерде окуган, алдыга чоң ой максаттарды койгон, элге, мамлекетке, Кыргызстанга кызмат кылам деген, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошом деген ушундай бир жигит. Депутаттыкка мен саясатка жолум, мен өзүм 9-классты бүтүп, Баткенде Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепти бүтүп, юридикалык колледжде окуганмын. Ошол убакта мен прокурор болом, юрист болом деген максаттарым бар эле. Колледжде окуп атып, өзүм юридикалык академиянын сот прокурорлук факультетинде окуганмын. Бирок юрист прокурор болбодум. Бирок юрист мыйзам чыгаруучу органга бардым. 2010 жылкы революция дейбизби, каргашалуу окуялар дейбизби, 2010 жылкы окуялар, ошол убактагы бийликтин жасаган иши. 10 жылы Бишкекте борбордук аянтта мен студент элем. Ошондо ок атуулар болуп, канчалаган кыран биз курактуу ошол убакта жигиттер атылып кеткенден кийин мен ушу саясатка барам. Мамлекетке өзүмдүн өзгөртүүмдү, салымымды кошом, Кыргызстанга кызмат кылам деп туруп, ошондон кийин мен саясатка бел байладым. 2010 жылдан баштап коомдук иштерге аралашып, ошо иштеп келатабыз. 2015 жылы мына жогорку кеңешке депутаттыкка аттанганмын. Мен жогорку кеңешке депутат болгондо бул 4-чү аракетим болуп атат. Биринчи мына 2015 жылы, 2020 жылы Мекенчил саясий партиясы менен жогорку кеңешке депутаттыкка аттандым. 20 жылдан кийин мына шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып, 21 дагы депутатка койуп, бүгүнкү күндө мына жараткандын буйругу экен. Алла таалам насип этиптир. Ушул элим колдоп, ишенип, чоң мындай 12 000 добуш менен мени парламентке алып барып, мага бир чоң жоопкерчиликти жүктөдү. Мени шыктандырган нерсе бул мынагы шайлоонун жыйынтыгы, бул өзү мени шыктандырып турат. Элдин мага ишеними шыктандырып турат. Мен күн сайын ошол элге берген убадамдын үстүндө иштегенге аракет кылып атамын. Кээде берилбеген да убадаларды ушу элге жасап берейин деп ошонун үстүндө иштеп келатамын. Мага ушул элимдин ыраазычылыгы, балам ушу биз сени колдодук эле, сен биздин үмүтүбүздү актап атасың деген нерсе мени ошол шыктандырат. Мындан дагы чоң Кудайым буйрса иштерди жасайбыз деген ниет тилектерибиз бар. Ар ким ар кандай мамиле жасайт, бирок элдин адамы болгондон кийин ким кандай болбосун кыжырданбаганга аракет кылабыз, кыжырданбайбыз. Эми ар кимдин ар кандай маселеси бар. Баткен эми Кудайым буйрса, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, өзүңүздөр да барып көрүп келдиңиздер. Мына 5000 квартиралуу, 12 кабаттуу, 37 блоктон турган үйлөрдүн курулушу башталды. Баткенде 4 этаждан бийик мындай зданиялар жок деп өзүңүздөр билесиздер. Баткен областын борбору аталганы менен мындай ачуу чындыкты айтканда айыл сыяктуу болуп ошондой турат. Баткен шаары жөнүндө сөз болгондо. Кудайым буйрса, мына 2-3 жылда Баткен бир өзгөчө болуп, чындап эле областын борбору, элдер келгенде суктангандай. Кудайым буйрса, мына жакынкы араларда жогорку кеңештен да бир нече жолу мен көтөрүп чыктым. Жеңиш жана жаштык деген парктарыбыз бар. Мен айттым, таштанды сыяктуу жайга айланып турат. Бирок мындай жогорку кеңеште айтпай турган нерселерди да кээде ушинтип айтканга туура келип атат. Кудайым буйрса, жакынкы араларда мына Жеңиш паркы, жаштык паркы жакшынакай бир заманбап болуп, жаштар баары бир кыдырып, ошол жерде жүрүп сейилдей турган
жайга айланат. Андан сырткары мына 300 миллионго чоң бир спорт комплексинин башталышы болду. Курулушу жүрүп атат. Кудайым буйрса аны дагы ушу келе жаткан жылы бүтүрүп элге беребиз. Дагы филармония кийинки жылы мына стадионду жаңылоо боюнча иштер жүрүп атат. Кудайым буйрса Баткен өнүгөт. Эң негизгиси ушу максатыбызды, ниетибизди, тилегибизди түз койсок. Баткен бул кичинекей эле жер. Бул Баткенди тартипке салып койгонго көп деле убакыт кетпейт. Болгону мындай аракет керек, ниет керек, тилек керек. Мына 17 ноябрда республика боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо болгону турат. Ошол шайлоого биз дагы Жаңы Кыргызстан деген саясий партияны түптөп ушу жаштарды алып чыгып атабыз. Азыр эми Кудайым буйрса мына өгүт иштери башталганда ушу команда менен таанышып, ушу шайлоого даярдыктар жөнүндө дагы маалыматты угасыздар. Ушу мекенге, Баткенге ушу оңдойбуз деген ниет менен баратышат. Область боюнча да айта кетейин, эми Баткен областы бул 25ке чыккан күчкө толуп турган адам сыяктуу деп. 25ке чыкканда адам мынакей окууну бүтүп, жогорку окуу жайды алып, кесип менен иштеп алдыга умтулуп аткан убакыт болот экен. Ошо 25ке чыкканча нары урулуп, бери урулуп, ар кандай сыноолорду башынан көрүп дегенде Баткен ошондой болду. Баткен үчүн 25 жаш бул өтө оор, өтө көп сыноолорду көргөн. Өзүңүздөр билесиздер, чек арадагы окуялар, ошо 99-жылкы окуядан баштап эле ошо Баткен түзүлүп, акыркы жылдаргы окуялар. Бул ушул окуялар менин жүрөгүмдү да ортуп турат кээде. Ошол жерде канчалаган мекендештерибизден айрылып калдык. Бирок Кудайым буйрса Баткендин келечеги бар. Мен ишенем. Мен ушу ишенип турам. Баткен бир жалпы эле Кыргызстан үчүн бир үлгү жараткан. 5 жылда Баткен бир өзгөрүү, мындай аябай катуу өзгөрүү болот. Ошол себептен сиздерге да айтамын. Азыркы Баткен менен бир сүрөткө түшүп алыңыздар. Эртең тааныбай каласыздар, Кудай буйрса. Депутаттыкты мындай ачуу же таттуу деп бөлө албаймын. Депутаттык мен үчүн бул чоң жоопкерчилик. Жоопкерчилик бул мен үчүн аманат. Баткенде жашаган ар бир эле адам депутат катарында менден колдоо күтөт, кайрылышат. Ошого буну мен ачуу же таттуу деп, мен депутаттын таттуулугун да көргөн жокмун. Бул элиме ушул мүмкүнчүлүк болгондо көбүрөөк иштери жасап алсам, ушул Баткен үчүн, жалпы эле Кыргыз мамлекети үчүн бир жакшы иштерди жасап алсам деген гана максаттамын. Кече 25 жылдыкта дагы Борбордук стадиондо баягы жетекчилер жөнүндө, тарых жөнүндө бир көргөзмөлөр болуп өттү. Ошол жерде көрдүңүздөр, Исхак Разаков жасалган иштери жөнүндө. Ошолор сыяктуу тарыхта калайын деген ушундай максатым бар. Ошолордун жолун жолдоп, убакыт дагы, мүмкүнчүлүк дагы өтүп кетет. Ушул колдо мүмкүнчүлүк болуп турганда максималдуу түрдө ушул эл үчүн, жер үчүн, Кыргызстан үчүн жакшы иштерди жасап алсам деген гана ниеттем. Ар кандай кыйынчылыктар бар. Бул деген парламент. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен Жогорку Кеңешке депутат болуп келгенден бери бир да күнү микрофонду жөнөткөргөн жокмун. Ар дайым сүйлөп, кайсы бир маселе болсо көтөрүп атамын. Кээ бирки сөзүң бирөөгө жагат экен, кээ биркиси жакпайт экен. Ушундай учурлар болду. Мисалы, бир долбоор жөнүндө көтөрсөм, 18 миллион евролук проект экен. Мен аны көтөрүп чыккандан кийин аны жасабаган адамдарга бул жакпайт. Менин Жогорку Кеңеште ар бир сүйлөгөн сөзүм бул элдин пайдасына болгону менен, бирок кайсы бир адамдын уурдап алган адам дейбизби, ошону аткарбай койгон дейбизби, ошону жеп койгон адам дейбизби, ошол сыяктуу мындай көрө албаган, мен көтөргөн мага жакпаган адамдарды ушундай душман дейбизби, айла жок артырат экенсиң. Мен үчүн ар дайым элдин, көпчүлүктүн, мамлекеттин кызыкчылыгы бийик турат. Баткен мен үчүн бул кичи мекен. Бул мен төрөлгөн жер, бул менин ата-энем, бул менин досторум, бул менин айлана чөйрөм. Баткен мен үчүн дүйнөдөгү кандай гана болбосун эң кымбат, эң сагынычтуу, эң мен жакшы көргөн шаарым, төрөлгөн жерим, кичи мекеним. Мындан кымбат эч нерсе жок. Баткен бул мен үчүн балалык.
Эми Кудайым буйрса, азыр мен мынча пайыз десем дагы туура эмес болуп калат. Бирок эң негизгиси көпчүлүгү аткарылды. Убакыт аз болсо дагы мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен Баткенге жаңы авиакаттам койдурабыз дегенбиз. Жакын аралыкта жаңы самолет келди. Азыр эми кичине билет тартыш болуп атат деп атат. Мен аны да айтып кетейин. Кудайым буйрса жаздардан баштап дагы бир нече самолет келгенден кийин рейсти көбөйтөбүз. Билет боюнча дагы кичине кам санабай туруңуздар. Мына 4-5 ай эле болду мен келгениме. Кудайым буйрса мына жаңы самолет келди. Билет боюнча аткарылды. Мен айтканмын, спорт комплексти заманбап кылып курдуруп беребиз. Мына Газпромдукундай кылып курдурабыз деп айтканбыз. Ошондой долбоор жасадык. Курулуш иштери жүрүп атат. Шайлоонун астында жаштар менен сүйлөшүп отурсам, биз мына дейт 20 жылдан бери дейт ушул спорт комплексинин артынан жүрөбүз. Баары келип эле убаданы берип, шайлоонун астында жасайм деп коюп, бирок жасабай, шайлоо бүткөндөн кийин жоголуп кетишет деп. Анан ошондо мен айтканмын, Кудайым буйрса 3 айдын ичинде, мен сиздерге сөз беремин, 3 айдын ичинде комплекстин курулушу башталат деп туруп, тиешелүү жетекчилерге чыгып сүйлөшүп, шайлоо бүтүп мандат алгандан кийин ошону биринчиге койдум. Мен сөз бердим эле ушуну колдоп бериңиздер деп. Мына Кудайым буйрса спорт комплексинин да курулушу башталды. Айгүл таш Согмент жолу боюнча жол иштери башталды. Өткөн жумада министр менен отуруп да сүйлөштүм. Ушул жылы 5 километр жолду жасап бериңиз, асфальт кылып. Ал жерде бир эле техника жүрөт экен, тапшырмаларды бериңиз, кичине күчтөсүн деп алда тапшырмаларды койду. 5 километр Кудай буйрса ушул жыл жасалса, анан Согментке жеткирип алсак, мен ушундай бир ниетим бар. Ушуну Таянга чейин асфальт кылып жеткирип алсак, ошондо биздин өйдөңкү зонада жашаган элибиз Сох анклавына кирбестен, кыш болобу, жай болобу, өзүбүздүн жол аркылуу каттап калат. Анткени ошол Сохтон өткөндө түндө жабып коет экен, кимдир бирөө ооруканага барыш керек болуп калат экен, же болбосо жакшылык жамандык болуп калат экен. Ошол себептен ушуга өзгөчө приоритет койдум. Кудайым буйрса, жакынкы жылдары ошол жолду да бүтүрөбүз, шаарды да тартипке салабыз дегенбиз. Кудайым буйрса, акырындык менен мен ишенем, ушу 2 жылдын ичинде мен берген убадамдан дагы көбүрөөк иштерди элиме жасап алат экениме Кудайым буйрса, Алла таалам ден соолук менен өмүр берип турса, элим колдоп турса, көп иштерди жасайм деп ишенем. Убадалардын үстүнөн иштеп атабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми аракеттебиз. Адам мындай алдына максат коюп жашаш керек. Максатты койгондо мындай 1-2 жылдык эмес, мындай түпкүрүлүү 10 жыл, 20 жылга максат коюп, анан кийин ошонун үстүнөн иш алып барыш керек. Максатка жетсе болот. Мен ошого ишенемин. Баягы биринчи, экинчи мындай кичине оорчулук болсо эле максаттан тайып кетпестен, бир тармакты тандагандан кийин ошол тармактын үстүнөн гана иш алып барыш керек. Бизде кээ бир учурда болуп калат, бир тармакка келип, кичине аракет кылып көрөт, анан болбой калды. Бул меники эмес окшойт деп, жүрөгүнө жакын нерсени бир багытты тандап алыш керек дагы, анан ошонун үстүнөн иштеш керек. Бул жөн саясат эмес. Мамлекетке кызмат кылуунун ар кандай түрү бар. Ар ким ар кайсы тармакта. Сиздер мисалы ушу журналистика тармагында кызмат кылып атасыздар. Бул дагы мамлекетке кызмат. Кимдир бирөө мына чек арада болсо, өзүнүн өмүрүн коркунучка салып чек арада жүрөт. Бул дагы болсо мамлекетке кызмат. Кээ биркилер болсо мына медицина тармагында иштеп атат. Алар да мамлекетке мындай кызмат кылып атат. Мамлекетке кызмат кылуунун ар кандай түрү бар. Эң негизгиси мына мугалимдерибиз дагы ушундай балдарды өстүрүп, келечекке жакшы муунду өстүрүп атат. Бардык тармакта кызмат кылса болот. Ар кимдин өзүнө жараша жоопкерчилиги бар. Салам радиого келгениме кубанычтамын. Мен бул радиону угуп жүрүп чоңойгонмун. Кичинекей кезибизде мына баарыбыз эле өрүк кургатабыз деп баткендиктер. Анан кийин радио саламды коюп, ошону угуп алып, өрүк кургатып иштейт элек. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Чыруга келгениме кубанычтамын.